Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз адабият сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Кыргыз адабияты 9-класс. Мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Саламатсыңарбы балдар? Сабактын темасы Касым Каимовдун Анарбайдын көпүрөсү. Сабактын максаты окуучулар Касым Каимовдун Анарбайдын көпүрөсү аңгемеси туурасында маалымат ала алышат. Ата мурастан келе жаткан өрнөктүү салттар туурасында жазылыш тарыхын билишет. Окуучулар адептүүлүккө, мекенди сүйүүгө, мекен үчүн кызмат кылууга тарбиялана алышат. Белгилүү прозаик сатирик Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу Касым Каимов Талас районунун Арал айылында туулган. Ал 1942-жылы орто мектепти бүтүп, райондук газетада жооптуу катчы болуп иштеп, эмгек жолун баштаган. 1945-жылы Бишкектеги Мугалимдер институтун, кийин Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун филология бөлүмүн бүтүп, Талас облустук Лелиндиктүү газетасында котормочу, Жаш Лелинчи журналында бөлүм башчы, жооптуу катчы, Кыргызстан пионер газетасында редактор, 1956-жылдан 59-жылга чейин Чалкан, Ала тоо журналында, Кыргыз фильм кино студиясында башкы редактор, Кыргызстан маданиятында башкы редактор, Жазуучулар союзунун катчысы, 1978-жылдан 1987-жылдары Талас облусу боюнча адабий консультант болуп үзүрүлүү иштеген. Касым Каимовдун адабиятка болгон шыгы 1942-жылы башталып, ыр, фелетон, очерктери мезгилдүү басма сөз беттерине жарыяланган. 1953-жылы Ала тоо журналына Теке сүзгөндө аттуу сатиралык аңгемеси жарыяланып, коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынган. Жазуучунун биринчи китеби Соңку жолугушуу деген ат менен 1955-жылы басмадан чыккан. Ага адашуу, мектеп жолунда, Тала жылдызы, биринен бири окшобогон күндөр, Кыш ыргактары, Белгилүү эркек, Ийри жылаан аттуу повесть аңгемелери, драмалар жыйнактары автордун калеминен жаралган. Кыргыздын белгилүү залкар музыканты, ырчы жана комузчу Атай Огонбаевдин өмүр жолун көркөм сүрөттөгөн Атай, Акырын күтпө романдары идеялык, эстетикалык табылгаларга бай чыгармалар. Жазуучунун тандалган чыгармалар жыйнагы 1986-1984 жылдан 1989 басмадан жарык көргөн. Анын бир канча чыгармалары орус, казак жана башка тилдерге которулган. 1980-жылдары Аялдык самаганы, Алар кутулушпайт, Тутка сыяктуу чыгармалары таамай, деталдуу, юморлуу манерада жазылган. Турмушта болгон ар кыл окуялар, көйгөйлүү проблемалар кеңири баяндалып, ар түркүнүн мүнөздөгү тагдырлар, образдар ачык чагылдырылып сүрөттөлгөн. Кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө кошкон салымы өкмөт, коомчулук тарабынан жогору бааланып, эмгектеги артыкчылыгы үчүн медали жана ардак белгиси ордени менен сыйланган. 1953-56 жылдары Жаш Лелинчи журналында жана Кыргызстан пионер газетасында бөлүм башчы, жооптуу катчы, редактор, 1956 жылдан 1972 жылдары Чалкан журналынын редактору, Ала тоо журналынын редактору, Кыргыз фильм кино студиясында башкы редактор, Кыргызстан маданияты жумалыгынын башкы редактору, 1972 жылдын март айынан Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармасынын катчысы жана 1979-1987 жылдары Талас облустук жазуучулар бирикмесинин адабий консультанты болгон. Анын биринчи чыгармалары райондук газетага жарыялана баштайт. 1953-жылы Ала тоо журналында жаш автордун Теке сүзгөн деген сатиралык аңгемесинин жарыяланышы адабий коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынган. 1955-жылы автордун сатиралык аңгемелери Соңку жолугушуу деген ат менен өзүнчө китеп болуп чыккан. Жазуучунун Атай романы Москвада советский писатель
басмасы тарабынан 1968 жылы орус тилине, 1973 жылы Алматада казак тилине которулуп басылган. Касым Каимов 1955 жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү, 1976 жылы Кыргыз ССРинин маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наам алган. Кыргыз адабиятынын өнүгүшүндөгү эмгеги үчүн, эмгектеги артыкчылыгы үчүн медали менен сыйланган. 1969-78 жылдары Фрунзе шаардык советине эл депутат болуп шайланган. 1989 жылы дүйнөдөн кайткан. Касым Каимов Кыргыз адабиятынын жаркын сатирик устаттарынын бири болгон. Анын чыгармачыл жолундагы олуттуу иштеринин бири болуп, 1961 жылы чыккан Атай романы болгон. Жазуучу Касым Каимовдун чыгармачыл диапазону кеңири жана көп жактуу экенин эскерте кетели. Анын бардык жанрда калем сыноосу ийгиликтүү чыккандыгы менен өзгөчөлөнөт. Журналисттик кесипте Касыкенин жазган публицистикалары жана очерктери илимий теориялык жактан талдана электейт. Анын аңгемелери, повесттери жана кино сценарийлери татыктуу баа берилген жок. Ал эми көп түйшүк менен жаралган эпикалык Атай романы тарыхый мүнөзгө ээ болуп, классик оончу комузчу Кыргыз филармониясынын артисти, эки коомдук түзүлүштө жашаган Атай Огонбаевдин адамдык тагдырын баяндап, бул чыгарма орус жана казак тилинде которулган эле. Анын залкар талант Атай Огонбаевдин жашоо турмушун жана чыгармачылык изденүүсүн жогорку деңгээлде көркөм изилдегени жана кыргыз элинин жогорку деңгээлде ырчылык касиети табигый мүнөздө болоорун чечип беришеринин өзү эле болгонун, тарыхый мүнөздөмө чечилгендигин айтса кетсек болбойт деп эскерген. Анарбайдын көпүрөсү аңгемесинин өзгөчөлүгү андагы курч социалдык маселенин адеп ыймандык жагынан каралышы, баа берилиши. Эл турмушу, үрп адаттар, салт санаа мунун баары чыгармада абдан жакшы иштелген. Чыгарманын башкы каарманы Анарбайдын өзү. Көпүрө болсо чыгармада коюлган проблеманын чечүүнүн символу. Эки өрөндү жайлаган эки эл, уруулар ортосунда талаш. Ошол чатактарга чекит коюш үчүн көпүрө салынган. Аңгеменин сюжети жаңы көпүрөнүн салынышынан башталат. Ошону менен жыйынтыкталат. Касым Каимов социалдык көп маселелерди козгогон мыкты чыгармаларды жазган. Алардын баарында бул маселе адеп ыйман, психологиялык ынанымдуу деталдар аркылуу чечилип баасын алат. Касым Каимов Атай жана Акырын күтпө романдарын эске албаганда, негизинен орто жана чакан эпикалык жанрда үзүрлүү эмгектенген. Сүрөткердик таланты ушул багытта кыйла кенен жана ар тараптуу ачылган. 1970-80 жылдары жазуучу бири-бирине окшобогон күндөр, кыш ыргактары, жигит баратат, белгилүү эркек, ийри жылан, начальниктин кабагы, бөтөлкөдөгү киши, ак жоолук, Анарбайдын көпүрөсү сындуу, кызыктуу чыгармаларды жараткан. Бул учур анын сүрөткер катары калыптанышы, көркөм тажрыйба топтошу гана эмес, адабиятка жаңыдан баш багып жаткан таланттарга колдоо, жардам көрсөтүү жылдар деп койсок да жарашат деген. Жазуучу бир топ жылдары Кыргызстан маданияты мезгилдүү басма сөз каражаттарын жетектеп, жазуучулар бирикмесинде кеңешчилик кызмат өтөгөн. Анын жаш таланттарга кандай камкордук көргөзгөнү Илимпоз Сулайман Рыспаев эскерет. Илгери биздин өрөөндүн эли жоокер болчу экен, деп койду Анарбай. Тышкы душмандар менен кармашпастан өз ара чабышчу экен. Менин жаш кезим өрөөндүн бир тарабын кызылбаш болуш, бир тарабын карабаш бийлечү. Алар өмүр бою касташты чабышты. Далай эр өлдү, майып болду. Далай көз жаш төгүлүп, далай күн төлөндү.
Эки тараптын бири бирде жыгып, бирде жыгылып, бирок биротоло жеңилип, кол куушуруп бергени болбоду. Чабышуу ушул суунун өйүзүндө же бүйүзүндө болор эле. Анда ушул темир көпүрөнүн ортосунда эки узун жыгачтан салынган солкулдак көпүрө боло турган. Качан тарап шашылыш түрдө солкулдак көпүрөдөн өтүп, анан жыгачты бери жээкке тартып коёр эле. Кууган жак суудан өтө албай калчу. Ошол заманда солкулдак көпүрө оюнчук болгон. Эрегишкен тараптын кайсынысы болбосун аны каалаган убагында тартып коёр эле. Ошентип өйүз болуп өрөөн экиге бөлүнүп калчу. Жаатташуу барымтага албай турган өрөөндүн эки жагы бири-бирине душмандашып, бирдик ынтымак кетип, кайран эл азапка түшкөн, алсыраган. Ортодогу эрегиштен тажаган эл жаңы заман келгенде жыгачтан бышык көпүрө салып, урушкандарды ийге келтирип, ортодо ынтымак орнойт. Ал ынтымак кийин темир бетон көпүрө аркылуу дагы бир жолу ырасталып, мындай улуу иш кайсы жылда болгону аңгеменин жыйынтыктаганда так көрсөтүлөт. Анарбайдын көпүрөсү 1969 деген жазуу пайда болот. Ал эми Анарбайдын көпүрөсү аңгемеси Касым Кайымовдун чыгармачылыгында өзгөчө орунда турат. Салттуу баяндоо стилинде жазылганы менен, философиялык жактан терең мезгил менен адамдардын өзгөрүшү жөнүндөгү чыгарма. Адамдардын ортосундагы байланыш көпүрө аркылуу ачылат. Символдук маанидеги көпүрө аркылуу көп ойлор жатат. Чыгармада подтекст көп. Касым Кайымов 1989 жылы дүйнөдөн кайткан экен. Анда эмесе балдар, биз Анарбайдын көпүрөсү туурасында чыгармага слайд аркылуу түшүнүп, байкап көрүп чыгалы. Анда эмесе Касым Кайымовдун Анарбайдын көпүрөсү. Аңгемеде эч кандай деле татаал сюжет жок. Эки өрөөндү бириктирген жыгач көпүрө, аны суу ташкыны алып кетип, курулушчулардын келиши, ак топчан абышканын көпүрө курулушуна болгон жандуу кызыгуусу, көпүрөнүн бүткөнү, анын мындан арыда Анарбайдын көпүрөсү деп аталып калышы. Аңгемедеги болгон окуя ушул. Аңгеме тоо пейзажын албууттанган тоо суусун сүрөттөө менен башталат. Күндөрдүн биринде Анарбайдын көпүрөсүнө коркунуч түшөт. Суу ташкыны күчөп, Кууш өзөн ала бармандап, көтөрүлүп отуруп, ылайлуу суунун чачырандысы көпүрөнүн үстүнө серпиле баштайт. Бир аз эле болгондо суу ташкыны көпүрөнү алып жөнөмөкчү болот. Машиналар шыкалып, аттуусу атчан, жөөсү жөө бойдон өйүз-бүйүздө жарданып туруп калышат. Мына ошондо гана адамдардын тынчы кетип, көпүрө жөнүндө ар кандай ойлор айтылып баштайт. Ошентип, жаңы көпүрө курула баштайт. Алгач Анарбайдын ким экени эч кимге белгисиз. Бир ак топчан чал деп гана атап коюшат. Ал өзүн башкача кармайт. Көбүнчө көпүрөнүн кандай курулаарына кызыгат. Бирде долбоорду тиктеп турган адистердин, бирде жумушчулардын жанына келет. Белгисиз абышканын мына ушундай иш-аракеттери окурмандарды ойго салат. Абышканы көп нерсе таң калтырат. Көп нерселер боюнча куруучулар менен келише албайт. Чынында эле суу кирип турган учурда кандай неме көпүрө салат? Булар өтө айлакер же болбосо тажрыйбасы жок балдар. Балким курулуш материалдарын жыйнап, камылганы бүткөргүчө ташкынбасылар. Антип ойлойн десе, аларда суудан ырайым күчү кебете байкалбайт. Пландарына ишенет окшойт. План деген кагаз, тилсиз жоо планга баш ийеби? Абышка бул купуя оюн ачык айта албайт. Ошентип абышка көпкө көрүнбөй калып, көпүрө бүткөндөн кийин гана келет. Келгенде да косусун өңөрүп, кымызын артына келет. Бул куруучуларды таң калтырат. Абышканын келген максаты көпүрөнүн эбактан берки тарыхы менен тааныштырып, балдарга ыраазычылык билдириш, ыгы келсе кеп кеңешке тартып, ак батасын бериш. Көрсө Анарбай салдырган көпүрө 3 жыл гана туруштук бериптир. Андан бери канча ирет кайта курулган экен. Аны Анарбай деле салбаптыр.
Анда эмне үчүн Анарбайдын көпүрөсү деп аталып калган? Анын өзүнүн тарыхы бар. Ал кезде урууга бөлүнүп, кырчылдашкан заман. Ошол өзөндүн эки өзүндөгү эки уруу эл да көп жыл кармашышат. Алардын чатагына күбө болгон ортодогу дарыя көпүрө болот. Көпүрө деген ат эле болбосо, дегинкиси узатасынан ташталган эки карагай устун болот. Төңкөрүштөн кийин эл Анарбайды болуш көтөрүп алышат. Эки өрөөндүн элин бириктириш үчүн Анарбай көпүрө салдырат. Андан бери далай көпүрө урап, далай салынды. Бирок ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин ал Анарбайдын көпүрөсү деп аталып кала берген. Аңгемедеги автордун айтайын деген ою дал ошол сооп иштин акыбетин даңазалоо. Көпүрөгө жаңы ат коюу боюнча Анарбай карыянын куруучулар менен талашы да, алар бир ооздон жаңы салынган көпүрө деле Анарбайдын көпүрөсү болуш керек деген бүтүмгө келиши да барып келип дал ушул идея ойго такалат. Кымыз ичилип, эт желип бүткөндө абышка көпүрөнүн эми таптакыр башкача курулганын айтып, аны курган инженердин атына Турардын көпүрөсү деп атоону сунуш кылат. Бирок курулушчулар Турардын өзү баштап көнбөй коюшат. Абышка көңүлү чөгө таарынгандай түр менен аттанып кетип калат. Ал кеткенден кийин бергилер өздөрүнчө кеңешип, көпүрөнүн алдындагы тактага Анарбайдын көпүрөсү деп жазып коюшат. Көпүрө бул эски каада менен жаңы турмуштун негизинде өнүгүп өөрчүп жаткан жаңы салттардын биригишин, уланышын символдоштурган образ катарында кабыл алынат. Ошондон улам Анарбайдын көпүрөсү 1969 деп жазылган жазуу көпүрөдө калган экен. Мына балдар, Касым Каимовдун Анарбайдын көпүрөсү туурасында аңгемеден кыскача маалымат ала алдык. Анда эмесе балдар, Касым Каимовдун чыгармасы туурасында биз кыскача маалыматты ала алдык. Анда эмесе Анарбайдын көпүрөсү эмне жөнүндө болгону жана эмне үчүн абышканын Турардын атынан коюлушу туурасында көпүрөгө өзүнүн оюн айтканын эмне кылды? Бул жерде баяндалды. Анарбайдын көпүрөсү туурасында кыскача чыгарма менен маалымат ала алдык. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма ушул эски менен жаңынын салыштырып, ошол кездеги бул жерде чыгармада айтылгандай өзүңөрдүн оюңарды камтып, эмне кылабыз? Эссе жазып келебиз. Анда эмесе бүгүнкү сабак менен коштошолу. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Саламатта калгыла.